Бардық жағымыз ачык. Ачык. Кудай сактасын ошону. Ошондо кош атуулдукка биз барышыбыз керек, Россия менен барышыбыз керек. Кош атуулдукка коркпой Россия менен барышыбыз керек. Эмнеге? Себеп Россиядан Кыргызстанга атуулдук алайын деп бара койгон кишини көргөн жокмун мен. Ушул жол бизди Кудай буйрса 500 миңден да көбүрөөк биздин жарандарыбызды толук кандуу адам укугунун кайрадан ордуна келтирген болот. Сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, сиздин командаңызды азыртан тактап айта аласызбы? Мисалы, премьер-министр, коргоо министри, тышкы иштер министри дейт. Я, ошону сиздин атыңыз аталбай калса кап болуп каласыз да. Арасында. Биринчиден көп суроо берип атат азыр журналисттер. Сиз барасызбы, барбайсызбы деп. Мен айтып атам, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар деп. Барам деп айтыш үчүн биринчи жарыяланыш керек шайба, башталыш керек. Анан эртелеп эле таң ата электе баягы коноргодон түшүп алган тооктой болуп темселеп жүргөндүн эмне пайдасы бар? Эми Кудай буйрса, ошол мезгил келсин, ошондо жооп берели. Кээ бир айылдарга барсаң ошондой шашылып туруп түшүп алат. Кыргыз паспортундагы улуту деген графаны алып коюуга сиздин көз карашыңыз. Мен каршымын. Ушул маселе көтөрүлгөн биринчи күндөн баштап ушул күнгө чейин кыйкырып эле келатам. Мен каршымын. Себеп биз өзүбүздү өзүбүз сактап кала турган ушул маселе. Ушул суроо. Эмне үчүн коркушуп атат билбейм азыркылар. Эмнеден коркот? Ар бир улут жараткан Алла да айтып атат. Биз ар кандай түстө, ар кандай тилдүү кылып жараттык, себеп бири-бириңерди таанып, бири-бириңер менен тыгыз мамиледе болуш үчүн деп айтып атат. Анан эмнесинен уяласың сен кыргызмын деп айтканда? Кыргызстандын экономикасын кантип кандай жол менен айттым. Биздин өлкөдө өлкө мамлекет башчысы болуудан намыстанган учурларыңыз болду, мен айттым, жооп бердим. Тем более после аша дейт. Уялам. Азыр ошол мамлекет экенинен уялам туура. Эмне кылыш керек эми? Азыр Тивер деп коет. Калинин мамлекеттик университетинин мамлекет тарыхы факультетин бүтүргөн. Мени көбү журналист деп жүрүшөт. Мен журналистикада бир күндө окуган эмесмин. Мени көбү орус мектепте окуган дейт. Орус мектепте 1 саатта, орус мектептин ичинде да болуп көргөн эмесмин. Анан орусчаны кайдан сүйлөйсүз деп үйрөнөсүң да. Өзүң үйрөнөсүң да. Мен бир чемоданды көтөрүп алып эле келгенмин ошол жерге. Ошол университетте, могу жерде Тверден келгендер болсо билишет. Ошол университеттин ошол факультетинде окуган, ал университет өтө карт тарыхы бар университет. Москва шаары болгонго чейин Тивер шаары болгон. Тивер Москвага чейин эле борбор болуп турган. Первопрестольный город деп коет. Ошол университеттин тарыхы аябай бай. Мен жападан жалгыз ошол факультетте окуп кеткен, жападан жалгыз кыргызмын. Менден кийин эч ким окуган жок. 25 гана студент алчу. Анан орус мектепти бүтөсүңбү, кыргыз мектепти, армян, кайсы мектепти бүтсөң дагы баары орус тилинен сочинение болчу. Кирүү экзамен. Кандай баага окудуңуз деп атасыз? 2-чи курстан баштап бүткөнчө мен отличник болуп, жогорулатылган стипендия менен 70 рубль стипендия алып, мен ата-энеме эң мактанган жерим аскерде жүргөнүмдө командующийден ыраазычылык алтын тамга менен жазылган рахмат баракчасы келген ата-энеме. Университетте жүргөнүмдө ректордон ошондой ыраазычылык рахмат каты барган атам менен энеме. Мен 2 жыл студенттик курулуш отрядынын командири болдум. 3-чү курстан баштап окуп койгон. 3-чү курстан баштап факультеттин партиялык комитетинин катчысы болдум. Бир эле учурда студент, бир эле учурда партком факультети. Мен сыймыктан.
жакшы мыкты жаш саясатчыга кандай сапаттар керек деп ойлойсуз дейт. Көп окуш керек. Баягы айткандай тилден таң чаң чыгат дегендей, эгер китеп окубасаң чаң эмес, сөз да чыкпайт. Көп окуш керек. Аябай көп окуш керек. Ишенип коюңуздар, күн түн тынбай окуш керек. Жөн эле саясатчы болом десең жүрө бересиң. Токтогул дагы төкмө акын. Анча-мынча коңуз кылдыратып жүргөндөр дагы төкмө акын. Көкрөгүнө депутаттык төш бергини тагып, депутаттыкты көркүнө чыгарып кеткен депутаттар да бар. 10 жылда микрофонун күйгүзүп койбогон депутаттар да бар. Ошон үчүн жаман эт менен челдин ортосунда жүргөн саясатчы болгондон көрө мыкты кетмен чапкан дыйкан болгон миң эсе артык. Кеп кесипте эмес, кеп ошол кесипти канчалык даражада билесиз? Канча нейрохирург бар? Бирок Металип Мамытов жалгыз. Канча кардиолог бар? Иса Ахунбаев жалгыз. Канча космонавт бар? Гагарин жалгыз. Канча жазуучу бар? Айтматов жалгыз. Канча төкмө акын бар? Токтогул жалгыз. Ушул сыяктуу ар бир кесиптин болсоң мыктысы бол, болбосоң колдон келген жумушту жасаш керек. Жакшы, мыкты жаш саясатчы, жеке бизнесиңиз барбы дейт. Мен мен өмүрүмдө бирдеме сатып көрбөптүрмүн. Бир жолу гана машинамды сатайын деп чыктым, бирок жарашпайт экен. Эч жарашпай койду. Бир кылмыш кылып аткандай эле жаман болот экенсиң. Анан бизде кыргыздарда билесиздер, жөнөтпөйт да, баары келип сөзсүз отуруп көрүш керек да. Анан бир таанышка бердим, ушуну эптеп сатып жиберчи атам. Бизнес кыла албайм. Көзүм жетет. Бирок жасай албайсың. Эмнеден? Коркосуң. Эмнеден коркосуң? Таразадан алдап баштаган коомго сөзсүз апаат келет дейт. Бирдемен алдап саткан коомдон апаат келет дейт. Апаатты түшүнөсүздөрбү? Катастрофа. Бизче айтканда. Исламдын парыз болгон негиздерин аткарасызбы дейт. Кудайга шүгүр. Баарыбыз альхамдулилла мусулманбыз деп жашап атабыз. Исламдын 5 парызы бар. 5-өүн тең аткарганга Алла күч кубат берсин, акыл эс берсин. Кейлерин аткарып атабыз, кейлери алдыда Кудайга алышат. Эмне? 5 убакыт намаз. Альхамдулилла окуйбуз. 30 күн орозо. Альхамдулилла тутабыз. Эчен жылдан бери ушул. Зекет бериш. Бул муну аткарып келатабыз. Ажыга барыш. Ажыга бара элекпиз, бирок умрага барып келдик жакында. Ажылыкты дагы Алла насип этсин. Ошол 5 убакыт, 5 парыздын баарын Алла сүйгөн пендем деген болсоң, ошону баарыбызга аткарыштыкты насип эткен болсун. Кыргыз эли бириксе, дүйнө элдери биригет дегенге кандай көз карат? Кыргыздан дүйнө көз каранды эмес. Келгиле кыргыздар жерге түшөлү. Кыргыздан эч ким көз каранды эмес. Кыргыз барбы, жокпу, биригип атабы, бөлүнүп атабы, дүйнөгө барбы? Биздин мамлекетибиздин тагдыры Россия мамлекетинин тагдыры менен чырмалашкан бирдей. Эмнени сүйлөшкүбүз келет? Биз кантип мына Кыргызстанды бир элге окшогон эл кылабыз? Кантип мамлекетке окшогон мамлекет кылабыз? Кантип тартипти орнотобуз? Мына ушулардын тегерегинде сүйлөшкүм келет. Акматбек Келдибеков менен эмне себептен бириктиңиз? Ал сизди сатып кетпейби? Себеби мен токтоосуз окуп атсам кечирип койгула. Сиздер кандай жазсаңар ошондой окуйм. Анан эртең бирөөлөр мындай тартып алып туруп көрсөтүп туруп, анан ал жигитке жиберип коет. Көрдүңбү деп туруп. Мен өзүм ойлоп тапкандай.
жардам берген эмес эле го өткөндөгү шайлоодо дейт. Эми жаңылбаган эч ким болбойт, баары жаңылат. Жаштар тааныбайсыңар, Володя Ульянов деген кишини тааныйсыңарбы? Жаштар билбейт. Ошол Володя Ульянов деген бала айткан экен да. Жаман киши ката кетирбеген киши эмес, катасын мойнуна албаган киши деп. Ошон үчүн баарыбыздын катабызды мойнубузга алышыбыз керек. Таза шайлоону кантип өткөрүү керек? Эл таза болсо, таза шайлоо өтөт. Эл таза болбосо өтпөйт, эч качан өтпөйт. Эч качан өтпөйт. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кече айылдык кеңештерге шайлоо болду. Не деген маскарачылык болду? Айылдык кеңештер депутат болуп алып, айыл өкмөттөрүн шайлап атат. Мен ушуну госсекретарь болгон кезимде жойдум эле, сүйүндүм эле. Шайлоо кыргызга жарашпайт туугандар. Бул шайлоо дегенди биз токтотпосок болбойт. Университетке шайлоо, мына улуттук университетке канча жылдан бери шайлай албай жүрөт. Кайсы партиялар менен бириктиңиз дейт. Муну Кудай буйрса келечек көрсөтөт. Атамбаевди шайлоого чейин кетирүүгө мыйзам жол береби, себеби көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Коррупция күч алып, айылдарда жерлер акчага сатылып жатат. Айылдарда жерлер эмес, туугандар, жерден башкасы деле сатылып жатат. Айылдарда эмес, Бишкектин чоң ортосунда сатылып жатат, Ак үйдүн ичинде сатылып жатат. Ошону айтып атпайбы? Баарыбыз чогуу токтотпосок эч ким токтото албайт муну. Менин суроом мындайча, кыргыздар 500 миңден ашуун Россиянын гражданын алгандар. Сиз президент болуп калсаңыз кандай карайсыз? Алардын келечегине дейби? Биздин үйүбүз Кыргызстанда дейт. Эми эки мамлекеттин атуулу болуу биздин конституцияда каралган эмес. Мен түшүнүп турам сурооңуздарды. Эртеби кечпи баягы эле союздун мезгилиндегидей союзду калыптандырышыбыз керек. Башка жолубуз жок туугандар. Миң көкүрөк каккылап, эгемен элбиз, желегибиз бар, гимнибиз бар, гербибиз бар деп. Бул жалган эле, куру кыйкырык. Кайдан эгемендүүлүк? Жүрүп турган бир танкаң жокко, учуп турган бир самолетуң жокко. Эмнең эгемен? Баткенден келген азаматтар, жигиттер, кыздар барбы? Бар. Чегсе, чычканга кебек алдырбайт, өзү да жебейт, бөтөнгө да жедирбейт деп ушунан коркушат. Чындыгында ошондой болот. Себеп эң жаман каттуу кечирилгис күнөөлөрдүн бири элдин акысын жеш. Анын ичинде жетим менен жесирдин акысын жеш. Анын ичинде мунжу менен майыптын акысын жеш. Биздин жетекчилерде ушундай сезим барбы? Жок. Ошол жактан кабары барбы? Жок. Алардын кызыкчылыгы эмнеде? 5 күндүк бул өмүрдө жашап калыш. Акыретте эмне болсо ошол болсун дейт. Акыреттин азабы чатак туугандар. Мен мынау дүйнөмдөн коркпойм. Мен акыреттен коркойм. Мен мынау дүйнөдө конституция, мыйзам албынан коркпойм. Алланын алдында барганда эмне деп жооп бересиң, ушундан коркойм. Биз ыймандуу мамлекет курсак, мына ошол сиз айтып аткандай болуп, эч кимдин көзүн карабай жашасак болот. Өзүнчө эркин саясат жүргүзгөнчө же айтайын дегеним капиталисттик мамлекеттердин кысымын саясий чөйрө тура аласызбы дейт. Турса болот. Эч кимге кысым көрсөтпөйт. Эгер туура жолдо жүрсө, бизден кичинекей мамлекеттер толуп атат го. 27 жылда талкаланган завод фабрикаларды калыбына келтиргенче саясий эркиңиз жетеби? 27 жыл эмес, 25 жыл болду. 25 жылдан бери мен ушуну туура эмес десем, араңыздарда көпчүлүгүңүздөр адилеттүү үчүн айтайын, мени деле жаман көрүп жүрдүңүздөр го. Ушуну жасаган ким? Кыргыз жетекчилиги. Песок деген программа менен 29 завод фабрика Песок болгон. Бул 30 жаштагы Мадумаровдун сессиядагы сөзү. Ошондо ким колдоду мени? Ошол эле аксакалдар, ошол эле жаштар бүгүн да келип мени менен күрөшүп келатат. Ошолор эле кайра эле күрөшө берет. Ошондуктан биз баягы Өзбекстан, кичинекей Кореяны көрүп намыстанбайсызбы, эч бир өндүрүш жок экенине дейт. Намыстанбаган эмнебиз калды? Айтпачы. Биз
биздей четке чыгып чачырап кеткен кайсы эл бар? Мен кече интервью бердим, бүгүн көрсөтүп аткан болсо керек. Мен ушу суроодон улам жооп берейин. Мен биздин мамлекеттин жетекчилиги башка бир жака чыкканда, же башка бирөө менен көрүшүп атканда намыстанам да, корком да. Намыстанам эмне үчүн? Сабатсыздыгына намыстанам. Корком эмне үчүн? Дагы эмнени лап этип айтып берет экен деп. Мына кече кайсы гана мамлекетке барбаса, мына жерде эжелерим отурат, аяштарым отурат. Сиздер билесиздер, үйдө аябай бир сөзсүз бир шок бала болот да. Ай мыйма. Отырганыңыздардын бардыгыңыздардын көпчүлүгү Москвадан келип отурасыздар. Биз билгендей Тверской областтан келгендер бар бул жерде. Казань шаарынан келгендер бар. Келип бергениңиздерге, ушул жерге келип отурганыңыздарга чоң рахмат биринчиден. Анан бул коом боюнча кичине түшүнүктүү айтып кетсем жакшы болот сиздерге. Мадымаровду колдоо коому түзүлгөнүнө бир канча убакыттар болуп калды. Ушул жерде коомдо иштеген, ушул уюмда иштеген балдардын арасынан көпчүлүгү ушул жерде Москвада иштеген мигранттардын арасынан сураштырып биз көпчүлүгүнө кайрылганбыз. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду чакыралы, ушул жака бизге келип кетсин деп. Биз ошолорду чечип, бардыгыбыз акылдашып кат жүзүндө кайрылганбыз. Аны көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Ушул жерге ошол катты окуп келип отурат. Анда эмесе ушул сөздү бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадымаровго берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу жертештер. Мен ыраазычылык билдирип, баарыңыздар ушул азыркы кыш күнүнө карабай, дем алыш күнүнө карабай жыйналганыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, мени жакындан билгендер билишет, эч качан бир жака кечиккенди бир аябай жаман көрчүмүн. Эптеп чай ичиришти, келишип атат, киришип атат, отура элек, андай мындай деген шылтоо менен, бирок жакшы болду, ал дагы туура чай ичиш керек. Дагы бир жолу кош келдиңиздер деп айткым келет. Сиздер менен бүгүн биз сүйлөшүүлөрдүн жолугушууну ушундай кылып өткөрсөк. Сиздер каалаган сурооңуздарды берсеңиздер, жазуу жүзүндө берсеңиздер. Себеп убакыт аябай тар болот. Көптөгөн суроолорго жооп ала албай калбайлы. Бардык ушул жерге келген жигиттер, кыздар, эжелер, агалар, энелер, карындаштар, сиздерди кыйнап аткан, кыжалат кылып аткан суроолордун баарына жооп алышыңыздар керек. Сиздер жакшы бир үмүт менен келдиңиздер. Мен ушуну сурайын, ошол боюнча бир кабар алайын, маалымат алайын деген максат менен бир да бир киши келгенине нааразы болуп кетпегендей болуш керек. Түшүнүп атасыздар, кандай сурооңуздар болсо ошолордун баарын бериңиздер, тартынбаңыздар, уялбаңыздар. Алдын ала мен сурандым эле, кагаз, калем берсе, ошого жазып даяр кылып турсаңар дегендей болот. Мен ошол суроолоруңуздар даяр болгончо бир-эки ооз маалымат бере кетейин. Кыргызстан менен азыр Москванын ортосу, Россиянын ортосу аябай эле жакын болуп калган. Азыр кайсыл дүкөнгө кирсең деле, ресторанга кирсең деле, Кара Балтага барганда, Бошко барганда же Чолпон Атада жүргөндө эле жүрүп алып көрсөтөсүздөр, туура. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Сурабай деле калдым. Биз башта студент кезибизде ошол Москвада жүргөндө бир бизге окшошураак бирөө бараткан болсо, артынан кайрылып карап, чуркап барып кубанычыбыз да өзгөчө болчу. Азыр эми Москва шаары Бишкектин бир микрорайонунда эле болуп калды.
ошол куттуу болгон болсун. Бир гана жери биз ушул Москва шаарына баягы СССРдин борбору деп, Баатыр шаар деп тарыхый биздикилер чыкпайт го. Эмне убада берген үйдөн чыкпайт. Я. Кетип калабы. Келди. Кандай келгенде да. Биз дайым сиз мененбиз иншаллах дейт. Рахмат. Аллах колдосун дейт. Сизди дайым колдойбуз. Итогу Баршайкомдон башкача чыгат. Бул жолу БШКга кандай чараларды көрөсүз? Мен жогорку сотко чейин бардым. 2 жолку, 3 жолку шайлоомдо дагы. Жогорку сотко чейин барып, мына 1-май райондук сотундан биз утуп алдык. Бүтүн Кыргызстан өттү деди. Жогорку сотко берди, жогорку сот өткөн жок деп чечим чыгарды. Ажи Ибраимова деген аял, Илим Карипбековдун энеси экен, КТРдин директорунун. Баракелди. Bir aydan keyin Minsk'e жиберди, $10.000 айлык алып. Сый да бул. 1-май райондук сотун, бүтүн Кыргызстандыкы туура деген сотту чакырды дагы кетиштер деп иштен кетирди. Мана кечээки шайлоодо, 15-жылкы шайлоодо. Парламенттик шайлоодо. Кандай чара көрөт элек? Кудай сактасын. Ошол чарага жетти. Аябай чоң таасири бар. Бир кошна мамлекетке барды дагы, аны менен учурашып туруп бир 10 кадам чогуу жүрүп койду эле го, бүттү го ошондо. Таасири чоң. Айрыкча Кыргызга. Салижан Жигитов деген агабыз бар эле, раматтуулук. Ошо киши айткан го, кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деп. Ишенбейт. Ошон үчүн таасири аябай чоң. Путин же Кремльге сүйлөшүүлөргө барасызбы дейт. Buyursa, сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө болуш керек. Сиз конституциянын негизинде мыйзамдуу бийлик келели деп айтып жүрөсүз. Эми күзүндө шайлоо Сарпашевдин ГРСи шайлап койбойбу? Ошого сиздин оюңуз. Ошондой болот, бирок ошого каршылык көрсөтүү жөнүндө азыр кыймыл аракеттерди жасап атабыз го. Эгер президент болуп калсаңыз, координациялуу түрдө кардиналдуу түрдө реформаларга барасызбы? Бир партиянын урааны окшоп атат да, биз кардиналдуу реформаларга барабыз деп атат да. Анын ичинде эмне бар? Туура 120 депутат 45. Мен жооп бердим. Бардыгына жооп бердим. Министрлерди кыскартасызбы дейт. Министр болуп иштегенден жүрөгү безилдеп калган деңгээлге чейин алып барыш керек. Ушуга чейин барыш керек. Sen ministr olup işteysin dese Kuday sakla degenge çeyini alıp başlar. Uşul dengelge jetkiriş gerek. Barakelde. Hazır bolom dep çamadan götürüp жүгүргөндөр эмес, Kuday sakla dep kaçıp жүргөн күнгө жеткириш керек. Тартип ушундай болот, ишенип коюңуздар. Муну жомок катары көрүп атасыздар. Жок, бул жомок эмес. Ушул күндөрдө келет Кудай кааласа. Жолбор сизден кайтпайт, жигит сөзүнөн кайтпайт. Мен сизди президент болсо 100% колдойм. Мактап жазган жерлериңиздерди жөн коюн, рахмат эле деп коюн. Көп нерсеге көндүм, ушу мактоого көне албадым. Чындыгында өзүм ыңгайсыз сезип кетем. Ошого татыксызмын деп эсептейсиң өзүң. Билем, аванс менен берип атасыздар. Көп. Siz Kırgızistan'ın geleceği kaysı konkret masalelerde görürsünüz. Tartip bolgondan başlamana bar gördüm özünden özü. Bardı özünden özü gördüm. Mana hazır Manaska uçup barıp atasızlar ya, aeroportқа uçup barıp atasızlar. Karаңыздарчы, Moskva деген шаардан uçup барасыздар. Бишкек деген жерге түшүп атканда самолеттин мындай оң капталдан, сол капталдан карап койсоң 19-чы кылымга түшүп баратканын көрөсүң Кыргыз. Саясатчы болгон курсунда жаман коркуп каласың дегенденчи. Менден сурай берди да, балдарыңыздан өзүңүздүн жолуңузду жолдоочулар барбы деп, Кудай сактасын дедим. Мына артисттердин турмушу рахатта. Тойго чакырат, төргө отургузат, тамагын берет,
кетип баратканда акчасын берет. Анан эки бетинен өөп жакшы көрөт. Саясатчыны эшектей иштетет, тепкилейт, сөгөт, жаман көрөт, ирахматты айтып койбойт да. Өтө оор. Анан саясатчы деген ушундай коркок болуп калат. Эл таарынып калбайбы экен деп ойлонуп турасың. А ел тескери артисттер таарынып кетпеди экен деп кайра биз кыжалат болуп турабыз. Ташип келдибектер менен бириктеңиздер, чыгабыз.